Айымдарын STEM тармагына багыт алуусуна тикелей көмөк көрсөткөн мындай иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу сунушталып, Япониянын Кыргызстандагы элчилиги каржылаган долбоор. STEM билим берүүнүн максаты жаштарды келечекте эң көп талап кылынган артыкчылыктуу кесиптерге даярдоо. Аталган долбоорго катышкан кыз-келиндер Устарт шакирт программасы менен санариптик атайын аянтча уюштурулуп, онлайн жана офлайн форматында билимдерин жогорулатып, керектүү көндүмдөрдү үйрөнүшкөн. Негизги максаты бул долбоордун ошо аялдар менен кыздардын ушул STEM тармагындагы ишиндеги кыйынчылыктарды жеңүүгө жол көргөзүү. Ошолго мындай шыктандыруу, ушул тармакта тандоого, өнүгүү жолдорун тандоо, көндүмдөрдү пайда кылуу, ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү берген долбоор болду да. Мындай заманбап идеялардын автору буунун өнүктүрүү программасына караштуу акселератор лабораториясынын эксперимент жүргүзүү боюнча жетекчиси Женни Жеңиш кызы өлкөдө айты багытында эмгектенген аялдар аз экенин белгилейт. Айтымында Устат шакирт программасына 560тан ашуун айым катышып, устаттар түрдүү тармактарда лекцияларды шакирттерине кыргыз, орус жана англис тилдеринде окуп, таалим билим бере алышкан. Бул Кыргызстандагы кыз-келиндердин дүйнөдөгү устаттар менен байланышка чыгууларына шарт түзөт. Бул менторинг программада бизде кыргызча тил, орусча тил, дагы англисча тил өзгөчө болгон. Англисча тилинде бизде цифровой площадка менторинг деген сайтыбыз бар. Ошонун аркылуу Кыргызстандагы жаш кыздар, айымдар болсо, чет өлкөдөгү менторлор менен дүйнөлүктөгү эң мыкты айымдар менен связка чыгып, алар менен менторсо иштеп кетет. Кыздарга ушул проект абдан керек да, өзүн өнүктүрүүгө дагы, анан кийин өзүнүн турмушунда жеңил болуш үчүн керек. Мурун мен аябай эле тартынчаак, уялчаак болчумун. Анан азыр ушу бактылуу эже болгондон бери тартынбай, спокойно деп атам. Аймактардагы Сезим Мураталиевадай тартынчаак кыздарыбыз аталган долбоордун алкагында STEM тармагындагы билимин жогорулатышты. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун кезектеги жыйынында долбоордун ишин мыкты аткарган кыз-келиндер аныкталып, түрдүү номинациядагы сыйлыктарды алышты. Айжан Сулайманова саатчы катары Ош облусунда 20 мектеп менен кызматташкан. Ал мыкты ментор сыйлыгын алса, анын шакирти Кызжег Анарбаева мыкты менти сыйлыгын алды. 20 кыз менен иштештим. Алардын 15и жогорку окуу жайда STEM багытын тандашты. Кара Суу районундагы номер 87 Сыдык Алайчы уулу мектебиндеги 10 класста, 9 класста, 10 класста окуйт эле. Бунун азыркы күндө физика, математика факультетинде графикалык дизайн кафедрасында окуп жатат. Менин өзүмүн жеке өнүгүүмдө бул STEM программасынын, STEM проектинин салымы өтө чоң деп ойлойм. Себеби дегенде STEM программасынын аркасынан мен чоң кыялдарым орундалды десем жаңылышпайм. Буунун өнүктүрүү программасы 4 жылдан бери STEM тармагында өлкөдөгү аракетчил кыздарды, өнүктөштөрдү чакырып, түрдүү демилгелер менен иш-чараларды өткөрүп келет. Окумуштуулардын божомолу боюнча келечекте көптөгөн кесиптер кыскарып, ордун IT жаатын мыкты билген азиздер толуктай турганы айтылат. Мындай шартта STEM билим берүү ага алдын ала даярдык болгондуктан долбоор өз ишин мындан арыда уланта бермекчи. Калия Карыбекова, Эржегит Тилектеги уулу, билим жаңылыктарына.